Бул BBC дүрбүсүндө подкасты. Аны бул жолу мен Эланора Сагындык кызы алып барып жатам. Соңку апталарда Россиянын улуттук валютасы рублдун наркы дүйнөлүк валюталарга карата арзандап кетти. Бул Россияда иштеген мигранттарга, анын ичинде кыргыз жарандардын чөнтөгүнө дагы таасирин берип жатат. Москвадагы кыргызстандык мигрант Назира Акбаралиевна 10 жылдан бери ошол жакта иштейт. Рубль төмөндөп, алар тапкан акчанын куну кетип жатканына кейип турат. Бул албетте мигранттарга көп терс таасирин тийгизип атат. Бул деген тапкан акчабыздын 10% жолдо эле ушул курс аркылуу жок болуп калып атпайбы? Дагы бир нерсе, мурда биз Золотая корона деген тиркеме аркылуу которчубуз. Ал тиркеме иштебей калган азыр. Азыр болсо ушул мисалы колуна рубль менен алыш үчүн Кыргызстандагылар биз банкка барып убакытта банктан гана которуш керек да. Убакыт таппагандар телефондогу жана Сбербанк, Тинькофф деген тиркеме аркылуу которобуз. Ал кезде Кыргызстандын банктык картасына гана түшөт да. Рубль менен эмес, сом менен түшөт. Россияда иш алып барган кыргыз мигранттардын которгон акчалары Кыргызстандагы коммерциялык банктар аркылуу да жүрөт. Бирок алар ортодо рубльду арзан баада сатып алып, мигранттар салган акчанын көлөмүн кемитип жаткан сыяктуу. Дагы бир эң чоң минус нерсе, мисалы М-банк, Кыргызстандын банкы, жанагы көчөдө турган курстан дагы андан дагы 5% төмөн курста алат да. 20 000 рубль салсаң 17 000 рубль болуп түшөт. Мисалы 20 000 рубль менен алышса, аны көчөдөн жок дегенде 10 сомго да кымбатына алмаштырып алганга издеп алмашат да. Биз банктык картага түшкөндө дагы банк дагы пайызды жеп коюп атат да. Ошон үчүн чоң эле бир кедергисин тийгизип атат. Мигрантта азыр ошо жанагы акча которуулардын кескин түрдө азайып кеткенинин негизги себеби дагы ушул. Сабыр кылып күтүп турабыз, деди кыргызстандык мигрант. Быйыл июнь айында мигранттар Кыргызстанга $163 миллион которушту. Бул майга салыштырмалуу $10 миллион аз. Улуттук банктын билдиришинче, былтыр ушул малга карата мигранттардан түшкөн каражаттын көлөмү 1,9 эсеге түшүп кетти. Мигранттардан келген акча которуулар Кыргызстандын ички дүң продуктусунун 33%-ын түзөт. Сиздер BBC дүрбүсүндө подкастын уктуңуздар. Аны бул жолу мен Эланора Сагындык кызы алып бардым.